Сіз дініңізді сүйесізбі, сүйбейсізбі көрініп тұрады. Дініңіз үшін күйесізбі же күйбейсізбі көрініп тұрады. Сіз ешіктен кетіп баратып, мен сізге ассаламу алейкум дегенде мындай башынан ылди қарап өтіп кеткеніңіз сіздің кимдигиңиз жөнүндө кабар берип турат. Адеп ахлак жөнүндө бүгүн сөз кылып жатабыз. Динди сүйүүгө чейин адеп ахлакты биринчи орунга коюп алышыбыз керек. Кийинүү маданиятын, сүйлөө маданиятын, эшикте кетип баратканда бирөөнү карап туруп ассаламу алейкум сестра деп күлүп коюштук оорбу? Ассаламу алейкум десең здравствуйте дейт. Эмне деген бул адеп ахлактысыздык нерсе. Салам айтыштыктан уяласыңбы? Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам саламды жайылткыла деген го. Сага Аллахтын тынчтыгы, мээрими болсун деген сөзүн эмнесинен уялып здравствуйте дейсиң, мен түшүнбөйм. Жолуңду салынып баратканда сен түрмөнүн спецовкасын кийип баратканда жүрөсүң да, кийин жакшынакай. Аллах Таала сенин баркыңды көтөрүп, сени эч бир башка эркек карабасын, эч бир башка эркек сени кармалабасын, эч бир башка эркек сага суктанбасын, авратыңдын бардыгын жап күйөөң үчүн деди. Сен ошого сыймыктан да миллиарддаган адамдын арасынан сени тандап туруп, сен жүрөгүңө динди берип койду. А эмнеге сыймыктанбайсың, ыраазы болбойсуң? Башыңды салып, күнөөлүү болуп, артка туруп, тигинден качып, бетиңди жаап, эмне уят иш кылып атасыңбы? Денеңди сатып атасыңбы? Арак ичип атасыңбы? Эмне кылып атасың уялгандай? Аллахка жагайын деген гана нерсени кылып атасың да. Ошол нерсени сыймыктануу менен алып жүрүш керекпи? Сыймыктануу менен алып жүрүш керек. Ошол нерсеге ыраазы болуу менен алып жүрүш керекпи? Ошондой болуш керек. Актана тургандай эч бир себеп жок, кыздар. Бир гана нерсе салынып жүргөн жолубузга татыктуу бололу. Сөктүбү? Сен дагы сөгө аласың, билем, мен дагы сөгө алам. Сөкпө. Чыңгызхан жыны келгенде эмне кылган билесиздер да, кар заманда. 1, 2, 3, 4 деп санап баштаганда бирөөнү өлтүрүп койбойн депчи. А биз эмне кылабыз? Аллаху акбар, альхамдулиллахи раббил аламин. Фатиханы окуп кете бер да, көңүл бурбайсың. Ошентип мусулмандын маданиятын көргөзөлү да, бизге суктансын да, бизге боор уруп, байкуш могул ысып атат го, могул байкуш этегин басып алды, могул байкуш жыттанып кетти го чечинбей жүрүп деп ойлойт да, сен күндө үйүңөндөгү одеялдын астында хиджаб кийип жаткандай. Мусулмандын маданиятын көргөзүш керек. Мусулмандын маданиятын ким көргөзө алат? Европадан келип бирөө көргөзөбү? Же бир демократ көргөзөбү, же бир капиталист көргөзөбү, өзүбүз көргөзөбүз. Бизди карап туруп, мен дагы ушундай болуп жүргүм келип атат. Сен эмне деген жашоо менен жашайсың деген суроо берип көрдү беле силерге? Почему ты такая счастливая? Почему ты такая свободная? Почему ты такая спокойная? Что это за религия деп сурап көрдү беле силерден? Что вам дает такую уверенность, такую свободу? Ушундай суроо берип көрдү беле силерге? Менде көйгөй жокпу? Толтура көйгөй. Азыр чыгып ыйлайсың, көзүңдүн жашын арчып туруп, элдин астына чыгып күлүп, сөз сүйлөп кете бересиң. Кайра чыгып дагы бир жерге барып ыйлайсың да. Ну и что? Адамдардын бардыгында маселе бар. Бирок жоолук деген диндин жоопкерчилиги да, кыздар. Эшикке кийимиң үтүктөлбөгөн боюнча кийип чыгууга укугуң жок. Керек болсо. Ушунчалык адамды суктангандай болуп жүргүлө, сенин диниң кандай дин? Сен кандай ушул абалга жеттиң деген суроо болсун. Эмне болуп алгансың кебетең деп айтат да, көбүнчө 90%. Анткени биз ошондой алып жүрөбүз. Жүдөп какап, этегибизди басып, чачыбыз биягыбыздан чыгып кеткен, бир этегибиз ылдый түшүп кеткен адамдарды иренжиткен көрүнүш болуп калган. Ошон үчүн ар бирибиз жоопкерчиликтүү мамиле кылышыбыз керек динге. Жоолукчан кыздар орун бербей койду деген маселе бар. Берип койгула орун. Ажал жетсе, өлөбүз ошол жерден. Сандыктын ичине катып койсо дагы, жаныбызды Аллах Таала алып кетет. Бирөө жаман сөз айттыбы, сиз эң билген жакшы сөзүңүздү айттыңыз ошол нерсеге. Анткени сиздин диниңиз ошондой кооз дин. Сиздин диниңиз ошондой адеп ахлактуу дин. Ошол нерсени көргөзүңүз. Бирок сиз жоолук салынып алып, сиздин өзүңүздөн алып жүрүүңүз, адеп ахлагыңыз жакилдетикинен айырмаланбай жатпайбы? Анан эмнесине динге келсин адамдар, анан эмнесине суктансын, анан эмнесине бизди мактасын. Жолдо алып жүрүү эрежеси, эшиктен сагыз чайноо, эшиктен түкүрүнүү, эшиктен суу ичүү, басып баратып тамак жөө,
катуу сүйлөө, бирөө өтүп баратса күлүү, учурашпай коюу, булардын бардыгы мусулманчылыкка жатпайт кыздар. Сиз эшикке кирип чыкканда бир адам сизден үлгү алып калсын. Мен бүгүн бир жоолукчан айымды көрдүм. Билесизби, айырмаланат экен биздин коомдон. Ушунчалык сыпай экен. Ушунчалык токтоо экен. Ушунчалык сыймыктанып кетип баратты. Ушунчалык таза экен. Ушунчалык жагымдуу экен. Мен ошондой болгум келип атат деп бир жаш кыз айтсын. TikTok'tu карап алып, мен дагы бийлегим келип атат, аны өзүмдү боёгум келип атат деп атпайбы? А сиз үлгү болуп атасызбы? TikTok'тон тиги билбейм, Instagram'дан бирөөнүн аркасынан ээрчип атса жаман көрүп атабыз, Там Аселби, Айперби, кимди да билбейм, бирөөнү торуп атат деп. А сиз үлгү болуп атасызбы ошо кыздарга? Болгон жоксуз да. Алар экөөбүздү ээрчигиси келген жок да. Алар ошону ээрчигиси келип атпайбы? Алар күлүп жайнап жүрүп атат. Жасалма болсо дагы. Алар сыймыктанып жүрүп атат. Алар мен ийгиликтүүмүн деп атат. А сиз эмне деп атасыз? Кредит алып алдым эле, эмне кылсам деп, күйөөм ичип кетип го деп жашап атасыз да. Атам жоолук салып койду эле, мейлем салына берейинчи, ушуп жүрөм мен да, деп жоолук салындыңыз, болду. Милдеттүү түрдө илим алыңыз. Эшикке чыгып баратканда күндө ойлонуңуз, мен күндө чыгып баратып айтам. Мен бүгүн ислам динин эшикке алып чыгып баратам. Это великая религия. Я сегодня представитель этой великой религии деп чыгыңыз. Сиз жалгыз бүгүн үлгү болуп кое аласыз. Бир адам дүйнө жүзүн өзгөртө алат, билесизби? Чингисхан, Наполеон. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам. Үлгү болуп атабы? Болуп атат. Дженнифер Лопес деле алып койду. Туура атпайбы барды кыздар, Сөйкөсү мындай экен, колготкасы мындай экен, мындай туфли кийет экен деп. А сиз эмне кантпайсыз? Сиз пайгамбарыбыз алейхиссалату вассаламдын үммөтүсүз. Сизде адамзатын адеп ахлакка үйрөтчү, маданиятка үйрөтчү, кыяматка чейин бактылуу жашоого үйрөтчү жашоонун инструкциясы бар бир инсансыз. Сиздин колуңузда Курани Карим бар, сизде жол көргөзүп кеткен пайгамбарыбыздын сүннөтү бар. Сиз кайсы жактан жол издеп атасыз? Лопестенби, Трамптанбы, Айжанданбы, Нурзаттанбы? Эмнеге? Балким мен адашып атам. Балким мен динди, ошол дин өзүнүн бийик бир ордунда калыбында тургандай деңгээлде алып жүргөн жокмун. Жүргөн жокмун да чындыгында. Эмне үчүн сиз мени карап атасыз? Дин андан бийик да, дин андан терең да. А эртең мен бирөөнү урушуп атканымды көрсөм, эртең мен боенуп алганымды көрсөм, эртең мен бирөөнү сөгүп атканымды көрсөм, динден кайтып кетесизби? Жок. Айжан көкмө экен дейсиз, кетебиз. Ушундай бакытынан баш тарткан деп. Мына динди ушундай кылып карманыш керек. Динде жүргөнүбүзгө сыймыктанышыбыз керек. Убакыт деген нерсе, жыйынтыктайын сөзүмдү, аманат экен, Алла Тааладан бизге аманат кылып берилиптир. Азыр сөзүмдү бүтүп коеюн. Эми бир сутка убакытты алып көрөлү. Бир суткада бир жума 168 саат бар экен. Ошонун бир 40 саатын жумушка баралы дейли, 40 саатын уктайлы дейли. 14-15 саатын тамак жейли, 13-14 саатын жолдо жүрөлү. Ошондо бизде бир 20-21 саат бош убакыт калат экен. Ошол бош убакытты эмнеге кетиребиз биз бүгүнкү күндө? Телефонго кетиребиз. Facebook, TikTok, контакт, неважно. Телефон колдонбогондор телевизорду чукуйбуз. Телевизор чукубагандар соседти чакыра калып бирөөнү обсуждать этебиз. Динара Акулова мындай көйнөк кийиптир, там кто еще, просто я советская немного, а чуреки налево деген сыяктуу да, маселен, мисалы, тиги мындай той бериптир, укмуш той бериптир, 5 кой союптур, 6 жылкы союптур, ай укмуш экен. Дейбиз да, ошентип 15 саат өтөт. А убакыт аманат экенин унутуп атабыз. Анан кайсы убакта өнүгөлү, кайсы убакта ибадат кылалы, кайсы убакта күйөөбүздүн көңүлүн табалы, кайсы убакта аялыбыздын көңүлүн табалы, кайсы убакта баланы тарбиялайлы. Кайсы убакта исламдагы бир өзүбүздүн милдеттерибизди үйрөнүп алып элге үйрөтөлү. Качан? Көрдүңүзбү? Адам убакытын бөлүштүрүүдө эң негизги приоритеттүү нерселерден башташ керек. Эң биринчи сиздин убактыңызды бөлүштүрүүңүз ибадатка бөлүнүш керек. Бул намаз, Алла Тааланы эстөө,
жеп аткан тамагыңызды ойлонуу, могу адал кылыптырбы Алла Таала, арам кылыптырбы? Могу сүйлөп аткан сөзүм азыр туурабы? Ушакпы же ушак эмеспи? Мен эмнеге муну сүйлөп атам? Анализдеп ошонун кылганы туурабы, туура эмеспи деп түшүнүп алайын деп атамбы? Же ушак ради того, чтобы ушак кылыш үчүнбү? Мен бүгүн апама, атама чалдымбы? Ооруп атты эле, өлүп калган жок бекен, түндө ооруп атты эле деп ойлонобузбу? Жок, ойлонбойбуз. Кайсы досум менен барып бүгүн чай ичсем, кайсы жорукту кайсы жерден сатып алсам, кандай модный хиджаб чыгыптыр. Эртең менен тура калып, ибадат кылгандан кийин ата-энесин ким ойлойт? Кимиңер ойлойсуңар? Жоолук сатып алганы баратып, апама да алып коеюнчу дейби бирөө? Кайын журтунун көңүлүн ким ойлойт? Кайнана мынтет жакпайм. А сиз эмне кылып атасыз ага? Бир жолу апа рахмат, сиз мага тарбия берип атасыз. Балаңыз үчүн рахмат деп койдуңузбу? Балаңыз байкуш аракет кылат, домашнийин жасайт, тигинисин жасайт, китебин окуйт. Бир жолу кучактап, балам сага рахмат, менин айтканымдын бардыгын жасап атасың. Бүгүн отуруп ойночу дедиңизби? Убактыңызды бөлүштүрүүдө жакын адамдарыңыз калып, сиздин убактыңыз ушакка кетет, кушунага кетет, доско кетет, көрдүңүзбү? Анан жашоодо уруш каяктан чыкты, атаңдын башынан чыкты болот. Адамдын жашоосундагы көйгөй бири-бирине көңүл жетишпей калгандан гана болот. Убакыт. Күйөөсү айтат, сен мага убакыт бөлбөй койдуң, аял айтат, сен мага убакыт бөлбөй койдуң деп. Ошон үчүн убакыт деген, аманат деген нерсени туура пайдаланалы. Бул жашоодо 70 жыл жашайт экенбиз, 80 жыл жашайт экенбиз. Ошонун жарымын мен жашап койдум. Аркамды карасам, кыйраткан эчтекем жок, ишенесиңерби? Дагы канча жыл жашайм билбейм, бирок жашоонун көбүн жашап коюп турмун да мен уже. Жарымын, балким жарымынан көбүн. Андан кийинки ибадаттарым кандай калыпта уланыш керек? Мен Алла Таалага 1 саат бөлүшүм керекпи? 2 саатпы? 3 саатпы? 4 саатпы? Же 24 саат бою ибадат кылышым керекпи? Качан өлөм деген гарант эч кимде жок болгондон кийин убакытты приоритеттүү бөлүгүн, эң негизги бөлүгүн Алла Таалага арнаш керек. Алла Таалага убакытты арноо деген нерсе отуруп алып 5 саат бою зикир кылуу эмес. Сиз энеңиздин көңүлүн табууга жумшап аткан убакыттагы Алла Таалага кылып аткан ибадат. Сиз күйөөңүзгө жагам деп аракет кылып, өзүңүздү кооздоп, ушуга жакшы сөз айтып коеюнчу, жакшы тамак жасап берип коеюнчу дегениңиз дагы ибадат. Мен азыр подружкам келгенде ушак сүйлөшпөй, мен ага динден бир нерсе айтып берейинчи. Бүгүн Гогольду окудум эле, Лермонтовду окудум эле. Айтмадым, не важно. Ошол жөнүндө сүйлөшөйүнчү деп ушактан качып койсоңуз дагы бул ибадат. Жеп аткан тамагыңызды могу салих бекен, адал бекен, тойбос бекен, эмне деп ойлонуп койсоңуз дагы бул ибадат. Мусулмандын кемчилигин көрүп калсаңыз, жакшы пикир кылып адашып калды ушул. Акырын эскертип коеюн элге билбизбей. Жаңы келсе керек, же бирдеме болуп атса керек деп жакшы ойлоп койгонуңуз дагы ибадат. Тарынтып алган адамыңызды Аллах ыраазычылыгы үчүн кечирим сурап коюңуз. Убакыт деген ушундай өтүп кетчү нерсе. Жанында туруп, колуңуздан кармап туруп, ажал жууп кетет да колуңуздан. Апа, мен сизди жакшы көрөм деп айта албай каласыз, ишенесизби? Сөзсүз түрдө ушул нерсени айтып коюңуз. Оозуңуздун жели да. Мага деле канча кыз жасат, 100 кыз жасат, ажан мен сизди жакшы көрөм деп. Мен дайыма сурагым келет, апаңызга айттыңыз беле ушул сөздү деп. Аллах ыраазы болсун силерден жакшы көргөнүңүздөр үчүн. Бирок апаңызга айттыңыз беле ушуну? Апа, мен сизди жакшы көрөм деп. Кайненеңизге айттыңыз беле ушул нерсени? Балаңызга айттыңыз беле? Мен жашай берем ал сөзсүздөр, мен көнгөм жаманына дагы, жакшысына дагы. Бирок апаңыз үчүн бул маанилүү, билесизби? Апа, мен сизди жакшы көрөм. Бардык кылган нерсем үчүн кечирип коюңузчу деп айтып көрдүңүз беле? Айтып көрүңүзчү. Апаңыз эртең гүлдүп калат. Кредиттеринин бардыгын унутат. Эң кедей, эң кыйналып, картошка менен жашап атканын дагы унутат. 50 сом салып коюңуз, 20 сом салып коюңуз. Апа, мага чалып турсаңыз, мен сарсана болбойм, акчаңызды салып койдум деп. Көрдүңүзбү? Убакытты эгер сиз жашооңуздагы маанилүү деген нерселерге бөлүштүрсөңүз, маанисиз нерселерге убактыңыз такыр калбайт иншалла.